Жуңгал районунун жалпы 1992 жылкы муундарынын демөөрчүсү болуп экенсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү кенен тааныштырып кетсеңиз. Мен Кызарт айылынын тургуну. Мейманбеков Роман, 1992 жылкы. Анан ушундай 92-лердин ынтымак оюну жыл сайын өзгөчө өтөт экен. Негизи бул оюндун уюшулушуна канча убакыт болду? Канча убакыттан бери мындай ынтымак оюндарды өткөрүп жүрөсүздөр? Oyun uyuluş başlagанда где-то 4 жыл. 3 жыл, 4 жылдын ичи болду. Азыркы учурда биздин Кызарт айылында, Жуңгал районунун Кызарт айылында өтөт. 4 жыл аралыгында баягы бир эле көкбөрүнүн оюнунда чогуласыздарбы же башка да спортто оюн уюштуруп турасыздарбы? Жок, азыр бизде бир эле спорт эме көкбөрү эмес. Кол күрөш, көкбөрү, чурко, волейбол, дагы башка спорт, футбол. Футболда бизде жакшы уюшуп келатат. Жылына канча убакытта бир чогулуп турасыздар? Жылына Нарын областына бир жолу. Область боюнча жылына бир жолу. А так эме район боюнча бат-бат чогулуштар болуп турат. Биз Кызарт айылында эле 3 мектеп. 3 мектепте 70 баладай 3 мектепте. 70 баладай. Жакшы. Барыбыз тең катышып, барыбыз тең бирдей жумуш алып барабыз бул жактачы. Биз бул жака даярдыгыбыз өтө көп болду. Анткени биз Нарын областын чакырганга жараштуу биз эми баарыбыз жоопкерчилик чоң болду да. Жоопкерчилик аябай чоң болду. Жуңгал району, Жуңгал району баарыбыз бирибиз калбай полный чогулуп, мына азыр учурда оюнду өткөрүп жатабыз. Айылда чоңойгондон кийин биз ошо ат үстүндө чоңойгонбуз да. Улак тартканбыз. Азыркыда эми өзүбүздүн улуулар менен да өзүбүздүн кичилерди колдонгонго аракет кылабыз. Кызарт айылында дагы, Жуңгал районунда дагы биздин Нарындын намысын коргоп жүргөн жигиттерибиз бар да. Анан аларга дагы демөөрчүлүк кылып турасызбы негизи? Ооба, буюрса. Эми алдыда да көп пландар бар. Андан кийинкисин көп жакшылап көңүл бурганга аракет кылабыз. Жакшы. Бүгүнкү оюн кандай өтүп атат негизи? Сиздин оюңуз кандай эле болот? Оюн мен ойлойм ушу Нарын областу боюнча эң мындай чоң жакшы уровеньде келатат деп ойлойм да. Анткени мына оюнчулар да жакшы оюн көргөзүп атат. Полебуз да жакшы. Жуңгал району боюнча дагы биздин Кызарт айылында поле жакшы деңгээлде деп ойлойм да. Бул оюнга негизи канча убакыт даярдандыңыздар? Ушул оюнга негизи биздин 92-лердин арасында Нарын областы боюнча ынтымак оюнубуз бар. Жылда бирден өткөрөбүз. Ошо бизге очередь келген, ошо бир 2 айдай, 1,5 айдай дайындандык. Конокто, эми дайынданып коноктойлу ынтымак оюн ошо жакшы өткөрүп алдык. Буюрса ийгиликтүү болду, бөөдө кырсыгы жок. Жакшы колдон келишинче сыйлап. Негизи биз поколение оюнга да кичине ушул жактан балдарды карап отбордо болот негизи. Ошолда ынтымак оюнда болот. Бизде жылда бир сайын Нарын область боюнча өткөрүп турабыз. Негизги балдар ошо Кызарт айылынан чуркашты. Ошо жалпы Кызарт айылынын 1992 жылкы жигиттери жалпылап колдоп, коштоп беришти. Андан тышкары чоң дөбөдөн, Дыйкандан, Кызыл Туу, Чаек, Көгөй, Өрнөк, Саргамыш, Дыйкан ошол тараптан жигиттер колдоп, ошол жигиттердин колдоосу менен ушул оюнду өткөзүп алдык. Поляны негизи 1993 жылкы ошо бизден кийинки муундар жазашты ошону. Ошо жазап ошол жигиттерге да рахмат, колдоо көргөзүп, бүт тайгазан бүт алып келишип, полясын түздөшүп, ошолор колдоо көргөздү. Ошо Кызарт айылынын ошо 93-төрү. Ушундай улак өтөт деп угуп, мындай кылып өткөзөбүз дегенден кийин ошо дайындап, анда ошо ачылышы да болуп калсын биротоло деп ошо менен улак эле болуп турсун деп ошондой колдоо көргөзүп. Чейин дагы Ак Талаага барганбыз, Нарынга барганбыз, ал жактан дагы ушундай жылкы союп, ушундай эле биз көргөзгөн сыйды алар да көргөзүшкөн. Ошо биз дагы колубуздан келишинче жакшы сыйыбызды көргөзгөнгө аракет кылдык. Өзүңүздөр уюштуруп, кубокту өзүңүздөр утуп алдыңыздар.
командадан баягы жалпы жумгал жергесинен 2 команда чыкты. Жумгал 1, жумгал 2 деп. Жумгал 1де баягы тандалып атайын бир күчтүүлөрдү топтоп бир жеңишке жетели деп ойлодуңуздар окшойт да? Жумгал жергесинде ошо ойноп жүргөн эле ошо эки жака барып жүргөн эле ошо өзүбүздүн балдарды эле коштук. Эми оюн жакшы эле деңгээлде өттү. Ар бир команда аябай жакшы деңгээлде даярданып келишиптир. Катуу эле аталмаштык менен болуп, аябай деле эсеп айырмачылыгы болгон жок. 1-2-3 очко менен ошондой эсеп айырмачылык менен оюндар жүрдү.